Сооротуучу Кудай. 7-ноябрь. Эмне үчүн биз жашыруун сыйынып, жашыруун орозо кармап, жашыруун курмандык чалышыбыз керек? Анткени биздин 3 негизги душманыбыз бар. Текебердик, денелик кумарлар. Анын ичинде ашыкча тамаксоолук жана ач көздүк менен сараңдык, сыйынуу текебердик менен күрөшүүгө жардам берет. Денелик алсыздыктарды жеңгенге орозо жардам берет. Ал эми курмандык кылуу ач көздүктү жана сараңдыкты жеңет. Ыйса биздин рухий жактан өсүшүбүзгө тоскоол болгон 3 негизги душманыбыз бар экенин айткан. Ошон үчүн бул 3 жакшы адатты өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Жашыруун курмандык чалууну, жашыруун сыйынууну жана жашыруун орозо кармоону баштообуз керек. Биз муну адамдарга көрүнүү үчүн эмес, асмандагы атабызга жагуу үчүн адамдардан жашыруун кылып жатабыз. Бул процессте шайтан биздин рухий өсүшүбүздү жайлатууга аракет кылып жаткан 3 негизги душманды жеңебиз. Адамдардын сыйынбаганын негизги себеби алардын бошобой жатканы эмес, алардын текебердиги. Сыйынуу текебердикти жеңүүгө жардам берет. Орозо бизге дене кумарлары менен күрөшүүгө жардам берет. Эгерде эч нерсеге карабай, колубузда бар нерсени курмандык кылганды үйрөнсөк, бул сараңдыкты жана ач көздүктү жеңгенибизди билдирет.